Дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен кадырлуу теле-көрүүчүлөр, Ала-Тоо 24 маалыматтык каналынын кечемес программасы өз ишин улантууда. Айтсак, Кыргыз Республикасынын тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамы 2008-жылы кабыл алынган. Ал эми 2006-жылы өкмөттүн токтому менен кайрылман мамлекеттик программасы кабыл алынган. Өздөрүнүн тарыхый мекенине кайтууну көздөгөн миңдеген кыргыз улутундагы боордошторубуз ушул мыйзамдын негизинде Кыргызстанга көчүп келишүүдө. Биз алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул кайрылман макамы тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кайрылмандар жана качкындар менен иштөө башкармалыгынын жетекчиси Жапар Акбаралиевна, ошондой эле акушер-гинеколог дарыгери Индира Замировна. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Биз мына жогоруда айткандай эле ушул алдыдагы мүнөттөрдө кайрылман макамы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Алгач сизден баштайлы. Ушул макам тууралуу токтолуп, анан ушуга чейин быйылкы жылдын эсебинен канча адам кайрылман макамын алды? Токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Кайрылман макамы бул укуктук убактылуу документ деп эсептелинет. Бул деген этникалык кыргыздарга берилүүчү, жарандык алганга чейинки ыйгарылуучу макам да. Бул негизинен ошол сиз айтып өткөн жанагы этникалык кыргыздарга берилүүчү кепилдиктер мыйзамдын алкагында берилип келет. Сиз айтып атпайсызбы, быйылкы жылы канча кыргыз макамына ээ болду депчи. Этникалык кыргыздардын бүгүнкү күнгө карата алган кайрылман алгандардын саны 293 деп айта алабыз. Жыл башынан бери кайрылгандар. Ал эми өзүңүздөр билесиздер, өткөн жылы пандемиянын убагынын баягы эмесине байланыштуу көптөгөн этникалык кыргыздарыбыз бул жака келе албай калды. Баягы чек ара пункттары жабык болгонуна байланыштуу жалпы көрсөткүч 314 гана түзгөн болчу да. Ал эми жарым жылда эле быйыл буюрса ошол былтыркы көрсөткүчтүн деңгээлине чыга алдык десек болот. Бул жыл аягына чейин дагы бул көрсөткүч көбөймөкчү да. Эң жакшы эми мына ошол кайрылман макамы Кыргыз Республикасынын жарандыгын алганга чейинки убактылуу укуктук статус деп өзүңүз да жогоруда айтып кеттиңиз. Макамдын пайдасы тууралуу дагы бир аз. Макамдын пайдасы бул этникалык кыргыздар жарандык алганга чейинки мезгилде убактылуу баягы социалдык кепилдиктерден пайдаланып туруу үчүн ошол максатта иштелип чыккан бул мыйзам деп эсептесек болот да. Мисалы алар биздин кандаш болгону менен этникалык кыргыз болсо дагы алар чет өлкөнүн жараны болуп эсептелинет да, мындайча баягы эл аралык норма менен алганда биздин мыйзамдын алкагында алганда деле ошондо чет өлкөнүн жараны болуп эсептелинип калат. Ал эми кайрылман статусуна ээ болгон этникалык кыргыз бул мыйзамда белгиленген тартипте жана социалдык кепилдиктерди, анын ичинен жөлөк пулдарды, мыйзамда белгиленген тартипте пенсияларды чегерүүгө, ошондой эле медициналык баягы кызматтарды кабыл алганга, мисалы төрөп калса же башка кылып калса, медициналык мекемеге кайрылса, буларды баягы чет өлкөнүн тарифинде эсептеп койбостон биздин баягы Кыргызстандын жарандарындай эле деңгээлде мындай кызмат көрсөтүүгө биздин баягы медициналык мекемелер милдеттүү да, кайрылман статусун алгандан кийин. Ошондой эле жогорку окуу жайларына өтөрдө, мисалы жыл сайын 75 мамлекеттик бюджеттик орун мамлекеттик баягы жогорку окуу жайларынан бөлүнөт. Ошол укуктардан пайдаланса болот. Жалпы билим берүүчү мекемелерге, ошондой эле садиктерге киргенге укук алышат. Ушундай жеңилдиктер каралган да. Эң жакшы жогоруда ушул айтып кеттиңиз. Мына ошол макамын алгандан кийин алар баягы медициналык мекемелерге да кайрылган укугу бар депчи. Эң жакшы мындан улам сизге суроо бергим келип турат. Дарыгер катары мына ушул памирлик айымдардын ден соолугуна, жалпы эле ушул памирликтердин ден соолугу тууралуу бир аз токтолуп кетсеңиз. Памирликтердин ден соолугуна айтканда баарыбызга белгилүү болгондой климаттык, географиялык шартына байланыштуу. Мисалы үчүн жогоруда айткандай макам тууралуу айтып аткандай 2017 жылы баарыбызга белгилүү болгондой алып келинбедик белек. Анан бул жерде келгенде мисалы үчүн аякта аялдардын көйгөйү абдан бийик да. Ал жер кырдаал жер, бийиктик абдан наибольших высотко кирет. Анан бул жерге келгенде төрө албай жүргөн айымдарыбыз төрөдү. Экстренный помощьтар оказываться этилди, абдан көзөмөлдө болушту да. Макамды жогоруда айткандай, мисалы үчүн медициналык мекемеге кайрылса, же төрөт болуп калабы, буларда ошол менен буларга бесплаттык түрдө медициналык жардам көргөзүлөт да. Ошондо балдарын каралат, жана баардык первичный медицинский помощь оказываться этилет да. Ошондо болот.
Жакшы, эми ошол буга чейин өзүңүз билгендей эле мына ошол нарынга биринчилерден болуп көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар көчүрүлүп келген да. Анан бүгүнкү күндө алардын абалы кандай, биздин жашоо шартыбызга, климатыбызга көнүп калдыбы? Алардын абалдары абдан эле жакшы. Көнгөнүн башында кичине кыйынчылык менен, андан кийин көнүп кетишти. Азыр биздин Кыргызстанга келгенде 10-чу кичинекей балабыз төрөлдү. Анын баары тең өз убагында. Мисалы үчүн алганда тоолуу бийиктиктерде эрте төрөткө көбүнчө проценттик күмөн бар да. Бул жерден баягы эрте төрөлсө дагы бизде перинатальный помощьтор бар. Ошондой медициналык жардам көргөзүлдү да. Балдарыбыздын баары аман, жакшы. Ошондой маанайда. Андан кийин арасындагы биз алып келгендердин балдардын жүрөгүндө кемтиктери бар болчу. Алардын ошо бул жерге келгенде баягы бийиктикте жашап аткандан кийин анын ылдый түшүрүлгөндө алардын жашоо шарты кээ бирөөнүкү өзү эле жок болуп кетет да. Кээ бирөөнүкү, конечно, медициналык жардамга муктаж болот. Ошолордун баардыгы өз убагында каралат. Албетте, мисал үчүн келтирсек, 2007 келгенде биздин Жамбы деген айымыбыз төрөлгөн. Андан кийин азыр алар Чүй областында жайгашылган, төрөткөн. Мисал үчүн ал ушу акыркы төрөтү, акушерский осложнение деп коет, төрөтү тондун эрте ажырашы менен болуп кетти да. Ошондо өз убакта ургенттик түрдө, экстренный түрдө бала дагы, айым дагы аман калды да. Эгерде бекте суроо жаралат, эгерде ошо бийик шартта болсо, памирде болсо кандай болот деп. Ал жерде экөөнүн тең өмүрүнө абдан күмөн болмок да. Жакшы, демек дал ушул алардын саламаттыгына болгон, ден соолугуна болгон кам көрүү учурда жакшы эле жүрүп жатат. Да, жакшы эле. Жапар Акбаралиевна, эми мына ушул эл аралык ченемдер боюнча суроо бергим келип турат. Мына ушул качкындарга кандай укуктар каралган? Бул өзүнүн убагында берилген бир туура суроо, жакшы суроо болду десек болот. Себеби дегенде азыр коомчулук бардыгы кабардар болушту. Өзүңүздөр билесиздер, Памирден 347 адам өткөн күндөрү Тажикстанга чыккан эле. Алардын максаты ошол Афганистандын өзүндө эме болуп атпайбы, согуш болуп атпайбы, талиптер менен расмий бийлик ортодо эме болуп кагылышып. Ошол талибандардан качып алар Тажикстанга өткөн эле да. Алардын максаты ошол Тажикстандан Кыргызстанга өтүп кетүү максаты болгон экен. Биз алар менен тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турдук. Андан сырткары мен алардын жеке өздөрү менен да сүйлөштүм да. Силерге мына мисалы талибандардан мурда андай деле коркунуч жаралчу эмес эле. Афган бийлиги силерге мындай көп деле кысым көрсөтпөчү эле. Эмне себептен силер ушул качкын болуп өттүңөр дегенчи. Десек алар айтат, бизге ачык талибандардан ачык коркутуу келип болгон жок, бирок айрымдары келип айтышты, биздин малдарыбыздын эсебин алып кетиптир дейт. Ошондой эле балдарыбыздан аскерге алат экен дейт. Малдарыбыздан алардын баягы шариаттын негизинде ар бир баштын эсеби болот экен да, ошого жараша мамлекетке же мындай садакага деп зекет катары берип туруш керек экен да. Андан сырткары ошол аялдарыбызды жанагындай паранжы жамылганга милдеттендирет экен депчи. Эми кыргыз аялдары билесиз, эч качан бетин жүзүн жапкан эмес да. Бул илгертен келаткан өзүбүздүн бир немебиз десек болот. Анан ошол кысымдарга, ошондой талаптарга алар макул болбостон коңшулаш ошо Тажикстандын территориясына келип жайгашкан экен да. Качкын болгондон кийин сиз айтып атпайсызбы, кандай эмелер, укуктар каралган депчи. Качкын болгондон кийин биз бул Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча конвенциясына мүчө мамлекет болуп киргенбиз. Биз сыяктуу эле Тажикстан дагы кирген. Эгерде өзүн качкынмын деп жарыялаган күндө алар бардык зарыл болгон шарттарды көрүш керек болчу. Аларды кабыл алып, ар бири менен индивидуальный мындай жеке жанагындай определение статуса беженца деп коебуз, ошондой процедураны өткөрүш керек болчу.
бардыгы тамак аш менен же палаткалар менен палаточный лагерьлерди уюштуруп аларга алып алыш керек болчу. Ошондой эле принцип невысылки деп коет, ошол эле конвенциянын алкагында кайра келген жерине кайтарып жибербеш керек болчу. Биз азыр мына ушул эфирге келердин алдында мен ушул эмелерди көрдүм, алардын видеолорун. Ошол жерде биздин кыргыз боордоштор сүйлөп атат. Бизди деген эч болбосо Кыргызстанга өткөрүй келечи, Кыргызстанга мындай коридор ачып берсеңер биз өтүп кетет элек. Биз кайра барбайбыз, Афганистанга кайра баргыбыз келбейт. Биз деген талиптердин режимине биз чыдай албайбыз депчи. Себеби дегенде азыр эми Кабулда өзүнүн расмий бийлик ишин жүргүзүп атат, бирок ошол эле учурда биздин этникалык кыргыздар баягы Вахан коридорунда жайгашкан да. Вахан коридору бул Бадахшан провинциясына карайт да. Бадахшан провинциясын бүгүнкү күндө талибандар толугу менен алып коюшту. Анан эми тажиктер жазып атат, биз тиги Афган бийлиги менен сүйлөшүп, Ооган бийлиги толугу менен алардын коопсуздугуна жооп бере турган болду депчи. Бирок ошол эле мезгилде бир суроо жаралат да. Эгерде Бадахшан провинциясы бүгүнкү күндө бүтүндөй талибандардын баягы бийлик астына өткөн болсо, карамагына өткөн болсо, Ооган бийлиги, расмий бийлиги Кабулда туруп буларга кандай шартта коопсуздук камсыздап бере алат дегенчи. Ушул жагында бирөө күмөн болуп атат. Ошол жана эл аралык укуктук ченемде дагы каралган. Бул негизи менин жеке оюмда бул тажиктер бул норманы бузушту да. Эми ушундан улам суроо бергим келип турат. Эми ушул Тажикстанда баягы Тажикстан аркылуу өткөн памирлик кыргыздардын ошол тагдыры кандай болот? Тагдыры эми биз ойлоп атканбыз. Тажик тарап менен ноталарды жөнөткөнбүз. Эки жолу мисалы Тышкы иштер министрлиги аркылуу нота жөнөтүлгөн. Кыргызстан Памирден качкандарды толугу менен кабыл алганга даяр депчи. Биз Чоң Алай районунан атайын жайгаштыруу пункттарыбызды караштырганбыз. Ошондой эле тамак ашка каражат караштырып, ушундай зарыл болгон шарттарды көрүп баштаганбыз да. Эгерде бизге келген учурда мал жаны менен бизди жайгаштырганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Бирок негедир Тажик өлкөсү эми баягы эл аралык конвенциянын талаптарын бузуу менен кайра эле Памирге өткөрүп берип салыптыр да. Азыр эми алардын эмеси абалы бир туңгуюкка кептелди десек болот да. Себеби дегенде азыр Бадахшан провинциясы, Вахан коридору ошол азыр талибандардын колуна өттү, талиптердин. Эми алардын кыргыздарга болгон саясаты кандай болот биз биле албай атабыз да. Бурдагы тийишчи эмес. Эми азыр кандай деген саясатка келет, биз ошол жагына дагы күмөнүбүз бар да. Түшүнүктүү. Эми Жапар Акбаралиевна, мына эми биз кайрылма макамы тууралуу сөз кылып атабыз да. Эми ушул кайрылма макамын алуу үчүн кандай документтер керек, кайда кайрылышы керек, ушул тууралуу дагы биздин телекөрүүчүлөргө айтып кетсеңиз. Кайрылма макамын мен башта айтып өтүп кеткендей, этникалык кыргыздар кайсы өлкөдөн келсе деле ала алса болот. Бизге негизинен ушу Өзбекстан, Тажикстан, Афганистандан келет, Турциядан келет, Кытайдан келген этникалык кыргыздар көп кайрылышат да. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен азыр райондук бөлүмдөрүнө, ошондой эле борбордук аппараттын бөлүмдөрүнө биздин башкармалыкка кайрылса болот. Анын үчүн көп деле документ талап болбойт. 4 эле документ. Негизинен алганда бул паспорт, жарактуу паспорт болуш керек, же аны алмаштыруучу документ. Бул деген же вид на жительство деп коюлса, жашап туруу укугу. Андан кийин туулгандыгы тууралуу куөлүк, жашаган жерине маалым кат, анан 2 штук 3/4 өлчөмүндөгү сүрөт. Ошону менен эле өзүнүн анкетасы менен кадатайствосу бар, ошону эле толтуруп бизге берсе 2 айдык мөөнөттүн ичинде биз кайрылма макамын беребиз. Эң жакшы. Индира Замировна, мына ушул сиз жогоруда айтпадыңыз, аларга баягы дарыгерлер жагынан жакшы көзөмөлдө болуп жатат депчи. Учурда алардын баягы көбүнчө баягы дарыгерлерге кайрылуусунда эмне менен кайрылып жатышат? Азыр алар кайрылганда биз обычный эле оорулар менен, то есть тумоолоп калганда, балдары билесиз кичинекей ымыркайлар сезондук оорулар менен ооруп калганда, жана аялдар кош бойлуулук болгондо алар учетко алынып, көзөмөлгө алынып, аларды дайындап төрөткө чейинки жергиликтүү центр семейный медицинада биздин дарыгерлер, андан соң төрөгөндө стационардык бөлүмдөр кыргыз жаранындай кылып эле аларга медициналык жардам көргөзүлүүдө. Алар менен ушул башында баягы
жардам берип келгенсиздер да, бүгүнкү күндө алар кандай абалда? Башында эми биринчи 2014-жылы барганда барып көрүп карап келгенбиз. Андан соң 2016-жылы чоң экспедиция болду. Ошол жерде бир 3-4 күн жатып баарын караганга аракет кылдык. Ал жерде бизде топ дарыгер болчу. Бул кардиолог, именно тоон аймагын изилденген, жаш балдарды караган педиатр бар, анан жана аялдарды кароочу мен акушер гинеколог дарыгери болуп барып ошондо көрүп алганбыз да. Эми ал жерде баягы мисалы аялдар жагынан айта кетсем, ал жерде баналдык эле баягы биринчи төрөттөн экинчи төрөткө чейинки убакыт керек эмеспи, ошондо деген баягы кош бойлукка бүтүрбөгөн дары-дармек деги эле эч нерсе дармек жок. Бирок акыркы жылдары барганыбызда ал жерде фельдшер деп айтып койсок болот, ал жерде ошо дарыгерлер пайда болгон. Бирөө ошо мисалы Кичи-Памирде күйөөсү аялы экөө тең Кабулга барып окуп келинген, жана биринчи медициналык жардам көргөзгөн. Мисалы аялдар төрөсө тонун ажыратып түшүрүп, жана балдар ооруса ошолорду дары-дармегин иреттеп берип, өздөрүнүн тилинде түшүндүрүп берген дарыгерлер пайда болгон. Биз барганыбызда ал жерге көбүнчөсүн аракет кылабыз, консультативдик, бул жагдайда кандай кыласың депчи. Конечно, абдан эле коркунучтуу. Бир жылында баягы барып калып ошо экспедиция топ иштеп аткан учурда бир айыбызды биринчи төрөт эле, ошону анда төрөтүп баягы кош бойлуулукту аягына чыгарып өзүбүздө сүйүнүп келдик элек. Анан баягы пандемиянын алдында миграция кызматкерлери менен чогуу дагы бир жардам көрсөтүлүп барганыбызда ошо бир аз документтер менен го эми кармалып калдык. Ошо бир апта мурун дейт, ошол балабыз жөн эле баналдык баягы тумоолоп калат го, өйдө болду, же ичи өтүп бир баягы кошумча тамак ичип баштаганда ошондой болгонбу деген ой кетет да, ошондой балабыз чарчап калыптыр. Анан ошондой бир баналдыктар. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда андайлар өз убагында каралып, өз убагында дары-дармектер берилүүдө да. Алардын баягы ошол учурдан пайдаланып, сиздерге ыраазычылыгын айткан, сүйүнгөн учурлар болуп атабы? Ооба, сүйүнүшөт. Ал жакта ар бирин башында барганда баягы тааныбай, баарын бирдей көрүнүп, элдерге деле ушинтип го, азыр ар бирин таанып, ар биринин атынан билип, ошо тем более баягы өзүбүздүн аял жагынан да изилденгенде ар бирин до конца караганга да аракет кылып, ар биринин өмүрүн, тажрыйбасын, ден соолугун ошентип. Бирок өкүнүчтүү, балдарга абдан жүргөн ооруйт. Анткени себеби азыр мисалы жанагындай кырдаал болуп атканда, бул жерде жаш балдар да бар дейт, ушуга абдан жүрөк ооруйт. Мисалы үчүн алар ай талаада ичкен тамагы деле эмне болуп атат деген суроо болот. Анан ошолор мисалы шак эле бизге келип калса, баягы курсагы томпоюп, дагы бир сыйра медициналык кароодон өткөрүлүп, дагы жүрөктөрү тынчыйт беле деген да суроо болот да. Ошондой абдан эле кейиштүү болуп атат. Мисалы үчүн барып көрүп жүргөндөн кийин аларды ойлоп жөн жата албайсың, ойлойсуң. Рахмат, эми бул да болсо убактылуу кыйынчылык, бирок алдыда күндөрү жакшы жагына чечилет деген ойдобуз. Эми Жапар Акбаралиевна, ушул жогоруда сиз кайрылма макамы жөнүндө айтып кеттиңиз. Кайрылма макамы канча мөөнөткө берилет жана анын күбөлүктү узартуу мүмкүнбү? Кайрылманын макамы 1 жылдык мөөнөткө берилет. 1 жылдан 2 жолу узартылат. Жалпы колдонуу мөөнөтү 3 жылда. Ошол 3 жылдын ичинде этникалык кыргыз бир чечимге келиш керек да. Ошол эле Кыргызстанда каламбы же кайра келген өлкөсүнө кетеби, ошондой тандоо коюлган да. Негизи кайрылма макамы менен баягы жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жарандык ала алат. Ошол жарандыкка баруучу бул түздөн түз жеңилдетилген жол десек болот да. Ошондой азыр жарандыкка биздин баягы жүргүзгөн талдоолорго ылайык көбүнчө эле жарандык алууга тапшырышат да, кайрылма макамын алгандан кийин. Ал макамдын дагы бир жакшы жагы жана жумушка уруксат кагазын албастан эле жумушка киришсе боло берет. Ошондой эле эгерде жергиликтүү бийликтин, жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн баягы мүмкүнчүлүгү болсо, аларга ошо кайрылман статусун алган этникалык кыргызга жер бөлүп берүү мүмкүнчүлүгү да мыйзамда каралган да. Жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Эми соңку суроолордун бири болсун, мына ушул пандемия учурунда кайрылман макамын алган кыргыздарга кандай колдоолор көрсөтүлдү? Өткөн жылы билесиздер, бул негизи эле этникалык кыргыздарга же кайрылмандарга эле эмес, негизи эле дүйнө коомчулугуна бир
мүшкүл салган бир эме болду да, сыноо болду десек болот да. Ошол убакта биз миграция кызматы өзүнчө мамлекеттик орган элек, биз да четте карап турган жокпуз. Болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдонуп, ошо гум жардам уюштуруп аттык. Ошол убакта баягы мындайча айтканда баягы алапай таппай калбадыкпы. Баардык нерсе кымбаттап, же ун жок болуп, башка болуп, ошол убакта бизге жана Америкада жүргөн мигранттар жакшы колдоо көрсөтүштү да, өздөрүнүн баягы жеке каражаттарын чыгарып, ошолор менен биргеликте ар бир жанагы кайрылмандардын үйүнө гум жардам жеткиргени биз аябай аракетибизди кылдык. Ошол жагынан жардам бере алдык. Андан сырткары качкындарга биз ошол эле ООНдун качкындар менен иштөө агенттиги бар, ошол жака кат жүзүндө кайрылып, бизге Кыргызстан өлкөсүнөн башпаандик сурап кайрылган жана качкын макамын алган категориядагы адамдарга акчалай жардам берди да. Ошол жагы жалпы 2020-жылы ошол 8 миллион сомдук жардам көрсөтүштү. Бул жагдан ошо Бириккен Улуттар Уюмунун бул жактагы офисине терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушундай жакшы колдоолор болду. Эң жакшы эми бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды, бирок ошентсе дагы эркин микрофон берели. Кайрылуңуздар болсо. Биз эми баягы этникалык кыргыздар менен жана качкындар менен иш алып барып аткан башкармалык катары ушу эч кимибизге качкын макамын буйрубасын, элибизде тынччылык болсун, орус уркуну аман-эсен жеңели. Анан этникалык кыргыздарыбыздын тезирээк биздин өлкөдө интеграцияланышына же болбосо жеңилдетилген түрдө баягы жарандыкты бат-бат алып, биздин катарыбызга кошулушуна тилектешпиз. Айтканыңыз келсин. Мен дарыгер катары баардыгыбызга жана биздин чет өлкөдөгү кыргыздарга жана этникалык кыргыздарыбызга ден соолук каалайм. Чоң рахмат, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда кайрылман макамын алуунун жол жоболору тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кайрылмандар жана качкындар менен иштөө башкармалыгынын жетекчиси Жапар Акбаралиевна жана ошондой эле акушер-гинеколог дарыгери Индира Замировна жооп берди. Ал эми сиз көрүп жаткан Алатоо 24 маалыматтык каналы өз программаларын улантат. Кызматта мен Тутан Мелисов болдум. Кийинки эфирлерге чейин коштошом. Саламат болуңуздар.